Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Бакр Сиддиқ радияллаху анху айтат: төрт нерсе караңгычылык. Биринчи караңгычылык бул дүйнө жашоосу өзү караңгычылык. Экинчи күнөө кылуу бул караңгычылык. Үчүнчү кабыр жашоосу караңгычылык. Төртүнчүсү акырет жашоосу бул караңгычылык. А бирок ар бир караңгычылыктын каршысында ага жарык бере турган чырагы, нуру дагы бар. Биринчи караңгычылык дүйнө жашоосунун караңгычылыгынын чырагы адам баласы өзүнүн жашоосуна такыбачылык, Аллахтан коркуу сыпатын алып келүү. Ар бир учурда Аллах Таала кыл деген өкүмдөрдү гана аткаруу, ал эми Аллах Таала тыйган нерселердин бардыгынан тыйылып жашоо. Экинчи күнөө кылуу бул караңгычылык. Анын каршысында жарык бере турган чырагы, нуру кылган катачылыкка, күнөөгө тооба кылуу. Себеби ар бир инсан катачылык кылат, а бирок катачылык кылуучулардын эң жакшылары кылган катачылыгына Аллахтан тооба кылып, кечирим сураган адамдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат: "Ат-таибу миназ-занби каман ла занба лаху." Кылган катачылыкка, күнөөгө тооба кылуучу адам кудум эле күнөөсү жок адам сыяктуу. Үчүнчү караңгычылык кабыр жашоосу бул караңгычылык. Ага жарык бере турган нур адам баласы жашоосунда ар дайым калима ла илаха иллаллах жана Мухаммаду Расулуллах келимени айтып жүрүүнү адат кылып алуусу. Себеби кайсыл адамдын биринчи сөзү дагы жана анын жашоосу дагы ушул калиманын негизинде өткөн болсо, жана эң акыркы айткан сөзү дагы ушул калима болгон болсо, ал адам түбөлүктүү Аллахтын азабынан кутулуп, түбөлүктүү рахаттуу бейишке киргизилет. Төртүнчү акырет жашоосу караңгычылык. Ал жака жарык бере турган нуру, чырагы адам баласы жашоосунда ар дайым жакшы амалдарды кылып жүрүү. Себеби адам дүйнөдөн кайткандан кийин адамдын малы да, баласы да, дүйнөлүк эч бир нерсеси пайда бербейт. А бирок ошол күнү бизге пайда берген нерсе адам баласынын дүйнөдө кылган жакшы амалдары.